Эмне үчүн каалоо тилектерди кагазга түшүрүү керек? Адамдын кабылдоосу кулак, көз жана сезим аркылуу жүргүзүлөт. Булардын арасынан эң жакшы кабыл алганы сезим. Кагазга жазылган нерселер уккан жана көрүп койгон нерселерден көбүрөөк кабыл алынат жана аң сезимге батыраак сиңет. Биз бир адатты же бир ишенимди аң сезимге сиңирүү үчүн адамга 90 күн кетээрин окумуштуулар изилдеп чыгышкан. Ошондуктан бир эле максатты 90 күн кагазга түшүрө берсеңиз, ага аң сезимиңиз ишенип, кыялдарыңызга жетесиз. Бүткүл дүйнөгө белгилүү психолог Джон Кеха аң сезимдик ишенимдер адамдын жашоосуна толугу менен таасирин тийгизе аларын айтат. Мисалы, адам өзүнүн жолдуумун деп эсептесе, жолдуу. Ал эми алдынан карамышык өтүп кетип, бүгүн жолум болбой тура деп ишенсе, ошол күнү жолу болбой калат. Ошондуктан бардык психологдор адамдарга позитивдүү ойлонууну сунушташат. Тилек максаттарды ойдо сактап жүрүүгө да болот эмеспи дегендер чыгат. Туура, ойдон кетирбей сактап жүрүп дагы тилектерине жеткендер бар. Бирок сиз кагазга жазып жатканда ал максатты такташыңызга туура келет. Кагазга жазылган нерсе тагыраак болот. Мисалы, сиз киреше таап, каржылык көз карансыздыкка чыккыңыз келет. Бирок айына же күнүнө канча табыш керектигин, аны кай жакка куроторуңузду так биле бербейсиз. Мүмкүн телефон же машина алмакмын дейт чыгарсыз. Бирок кандай телефон жана кандай маркадагы машина экенин так элестетпейсиз да турабы? Жазууда мына ушулардын баарын эсептеп, так жазасыз. Машинаңыз кандай өңдө, кайсы маркада, ичине отуруп айдап баратканыңызга чейин жана ошого жеткениңиздеги сезимдер, кубанычтар көз алдыңызга тартылып, анан жазылат. Дагы бир эскерте кетүүчү нерсе, негативдүү аралаштырбоо керек. Башкача айтканда, мен карыздарымдан кутулгум келет же оорубай жүргүм келет дегенде, сиз тилегиңизге ооруу, карыз деген сыяктуу негативдерди аралаштырып жатасыз. Аң сезим анын негатив же позитив экенин айырмалап отурбайт. Ошондуктан мен каржылык жактан көз карандысыз болдум. Ден соолугум 100%га жакшырды деп жазыңыз. 1979-жылы Гарвард университетин аяктап жаткан студенттерге эксперимент жүргүзүлгөн. Студенттер арасында тилектерди жазар же жазбасы тууралуу сурамжылоо жүргүзүлгөндө, алардын 3% жазары белгилүү болгон. 13% болсо тилек максаттарды ачык айкын тилешкен, бирок жазышкан эмес. Ал эми 84% эч кандай келечекке айкын максат коюшкан эмес. 10 жылдан кийин 1989-жылы алардын арасында кайрадан сурамжылоо жүргүзүшкөндө, тилекти тилеп бирок жазбаган 13% адамдар тилебегендерге караганда 2 эсеге акчаны көбүрөөк табышат экен. Ал эми тилектерин баракка түшүргөн адамдар жашоодо көп нерселерге жетишип, беркилерден 100 эсеге каржы жагынан бийик болуп чыккан. Жазуунун өзүнчө бир магиясы бар экенин ушудан эле байкасак болчудай. Бирок жазганда да калем сап менен жазуунун касиети компьютер же телефон, планшетке жазганга караганда башкача экенин белгилешет окумуштуулар. Анткени сиз ручка менен жазып, ал актай баракка түшүп жаткан кезде акылыңыз ошого сүңгүп кирип, маалыматтын аң сезимге кириши бат болот. Анан албетте жогоруда айткандай, аң сезим ишенген нерсе адамдын жашоосунда сөзсүз орундалат. Эми максаттарды дептерге түшүрүүнүн бир нече эрежелери менен таанышып алыңыз. Биринчи, максатты туура коюу. Мисалы, сиз арыктагым келет деп жазсаңыз, кандай болбосун Кудай сиздин тилегиңизди берүүгө шашат. Көп учурда арыктайм деп айта берген адам ооруп калып арыктап кетет. Андыктан туура жазуу үчүн менин ден соолугум чың, салмагым 60 кг, энергияга баймын деп жазсаңыз болот. Экинчи, эң жөнөкөй максаттардан баштаңыз. Башында эле акылыңыз таптакыр ишенбеген $1,000,000 баштап алсаңыз, тилегиңиз орундалбай, артка чегинип, тилек жазууга каалоо жоголуп кетет. Андыктан колуңуздан келе турган максаттарды жазып, алар орундалгандан кийин эң бийиктелген максаттарды жазып баштаңыз. Үчүнчү, сиз максаттарды кагазга түшүрүп жаткан кезде эч нерсеге аларды болбошуңуз керек жана маанайыңыз жакшы болгондо жазыңыз. Буга көбүнчө эртең мененки убакыт туура келет. Ар бир тилекти жазып жатканда ошону элестетип, толкундануу менен жазыңыз. Төртүнчү, тилектериңиздин орундалышына ишениңиз. Ишеним энергия берет. Өзүнүн күчүнө жана акылына ишенген адам акылдуу, бирок өзүнө ишенбеген адамдан кыйла алдыда жүрөт. Андыктан өзүңүздүн бул иштерди аткараларыңызга ишеним артып, аракет көрүңүз. Бешинчи, учурчак менен жазыңыз. Тилегиңиз орундалып калгандай жазасыз. Мисалы, мен Түркияда 5 жылдыздуу мейманканада эс алып жүрөм. Айына 100.000 сом таап жатам деген сыяктуу учурда ошол тилегиңиз орундалып калган сыяктуу жазыңыз. Алтынчы, 100 күндүк максат тилектерди бир күндө калтырбастан жазууңуз керек. Эгерде эстегенде гана кээде жазып койсоңуз, тилектериңиздин орундалышы артка жылат же таптакыр орундалбай калышы мүмкүн. Анткени Кудай Таалам адамдын канчалык деңгээлде каалап жатканын аракетинен улам байкашы керек.
100 күндүк дептер ачууну баарыңыздарга сунуштайм. Өзүңүзгө жаккан, кармаганда көңүлүңүздү көтөргөн калың дептер болушу шарт. Жазган калем сабыңызда жакшы жуккан, жазган сайын жазгыңызды келтирген жакшы калем сап болсун. Сыясы көк же жашыл болгону оң. Ал эми кызыл өң адамдын аң сезимине кандайдыр бир коркунуч же каршы келүү катары сиңип калган. Андыктан кызыл сыяны колдонбой эле койгонуңуз дурус. Эң биринчи күнү дептердин соңку бетин ачып, арткы 100-чү бетине баштап жазыңыз. Кийинки күндөрү башынан баштап жазсаңыз болот. Дептерди ачканда көрүнө турган катуу барагына мындай фразаларды жазып койсоңуз болот. Алла таалам мен эмнени сурасам баарын берет. Жашоомдо кандай гана окуялар болбосун, баардыгы менин максатыма жетелейт. Мен Алланын сүйгөн пендесимин. Андан да маанилүүсү, тилектериңиз 100 күндүн ичинде орундалууга тиешелүү болгондон кийин ошого ылайыктуу болушу керек. Башкача айтканда, 5 жылдын ичинде орундала турган тилектерди бул жерге кошпой эле койгонуңуз туура болот. Мисалы, үй салдык, балалуу болдук деген сыяктуу 100 күндө орундалууга мүмкүн эмес тилектер кошулбаганы туура. Бардык тилектерди жазып болгон соң, эң алдында бул тилектерге жетүү үчүн бүгүн эмне кылдыңыз, кандай алгылыктуу иш аткардыңыз, ошону жазыңыз. Бир кадам жасасаңыз да мотивация катары кошуп туруңуз. Мүмкүн жумушуңуздан сырткары кошумча каражат булагын таптыңыз, же бир нерсе үйрөнүү үчүн кандайдыр бир курска жазылдыңыз. Ошолордун баарын жазып туруңуз. Бул тилектерди орундатуу үчүн аткарыла турган биринчи гана ыкма. Кийинки ыкма төмөндөгүчө. Ар кечте отуруп эртеңки күндүн кандай өтөрүн жазуу. Эртең менен күнүңүз канчада башталды, кандай тамак жедиңиз, жумушуңузга кандай маанайда бардыңыз, эмне менен алек болдуңуз, канча каражат таптыңыз, кимдер менен тааныштыңыз, кандай жагымдуу өзгөрүүлөр болду, кечинде ким менен тамактандыңыз. Ушул суроолорго жооп берүү менен күнүгө эртеңкиге план жазасыз. Бул пландарга кыялдарыңызды, тилектериңизди кошуп кетиңиз. Планды жазганда да үстүртөн эмес, ичине кирип, ар бир кырдаалын сезе турган сезимдериңизге чейин коштоңуз болот. Бул техника ар бир күнү 100% орундалып турбаса дагы көп учурда 50% жогору орундалып жатканын байкайсыз. Кээде дал ошол күнү орундалбай калган план башка күнү деле орундала берет. Мисалы, жолугушуудан соң баланча сомго заказ алдым, же кечки тамакта сүйүктүү адамым менен жакшы ресторанга бардык деп жазсаңыз болот. Бул техниканы кээ бир адамдар өмүр бою жазышат. Кечки убакытты жөн гана кино көрүү менен өткөрүп койсо болот. Бирок сиз Алла Таалага күнүгө тажабай кат жаза берсеңиз, кино көргөнгө караганда пайдалуураак болору шексиз. Эң башкысы, сизден эч нерсе кетпейт. Тилектерди кагаз бетине түшүрүүнүн дагы башка жолу бар. Кээ бир адамдар тилегин бир эле жолу жазат. Аны эч ким көрбөгөн жерге катып коюшат да, бир нече убакыттан кийин ошол тилеги орундалып калганын көрүп таңданышат. Бул жерде эске ала турган нерсе, тилегиңиздин кайсыл убакка чейин орундалып калышы керек экенин кошуп жазасыз. Негизи тилектерди бир күнгө, бир айга, бир сезонго, 1 жылга, 5 жылга жана 10-20 жылга чейин жазсаңыз болот. Тилектерди жазганда эгер балаңызга же жолдошуңузга калуу жазгыңыз келсе, өзүңүздү аралаштырып жазышыңыз керек. Анткени эки башка адамдын тилектери дагы башка болот. Мисалы, жолдошуңуз жакшы кызматта иштешин кааласаңыз, жолдошум жакшы кызматта иштейт эмес, мен жакшы кызматта иштеген эр азаматтын жубайымын. Же балаңыз үчүн мен мектеп боюнча акылдуу, үлгүлүү баланын энесимин деп жазып, сөзсүз өзүңүздү аралаштыруу шарт. Бул жолдун иштешинин бирден бир себеби сиз Аллага кат жаздыңыз, Алла укту, а сиз унутуп калдыңыз. Эгерде ал тилектерди жазбастан мээңизде гана сактасаңыз, жумушка алаксыганда, жашооңузда ар кандай көйгөйлөр жаралганда, кыялдар экинчи планга жылып кетет жана унутулуп калат. Ошондой болбош үчүн жазып жүрүү көп пайдасын тийгизет. Белгилүү жана ийгиликтүү адамдардын өмүр таржымалында көбүнчө кагазга жазылган же визуализация кылуу үчүн кыялдар картасына түшүрүлгөн тилектери орундалганын айтышат. Кээ бирлер эң кымбат кыялынын орундалганына таң калып бүтпөй келет. Сиз да алардан кем калбай азыр жазыңыз. A4 форматындагы кагаз алыңыз. Темасына 1 жыл же 3 жыл ичинде менин жашоом мындайча өзгөрөт деңиз да, эң башка максаттарыңызды жазып чыгыңыз. Алардын ичинде жашоо тартибиңиз, үй бүлөлүк абалыңыз, ден соолугуңуз, жашаган жериңиз, тапкан акчаңыз, миссияңыз, жумушуңуз, сырткы жана ички келбетиңиз, жакындарыңыздын жана ата-энеңиздин ден соолугу, алардын абалы тууралуу жазасыз дагы көрүнө турган жерге илип коесуз. Эгерде бирөө көрөт деген уялуу сезим болсо, аны сандыктын түбүнө салып катып койсоңуз дагы болот. Тилектерди жазуунун дагы бир жолу бул аффирмация. Аффирмация бул кыскача айтылган максаттар. Аларды жазып аласыз дагы ар күнү окуп жүрөсүз. Окуганда ичиңизден эмес, үнүңүздү чыгарып окуу натыйжалуу болот. Мисалы, мен кирешелүү жакшы кызматта иштейм.
менин кирешем күн санап өсүүдө деген сыяктуу кыска нуска тилектер болушу керек. Тилектерди жазып жана айтып жүргөн убакта Кудай тарабынан ар кандай мүмкүнчүлүктөр бериле баштайт. Мына ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп кыймылда болушуңуз керек. Эгерде машина алам деп жүрсөңүз, таанышыңыз жолугуп, сиз каалагандай унааны арзан баада сунуштап калат. Аны алып калыш үчүн болгон аракетиңизди жумшашыңыз керек. Эгерде мындай мүмкүнчүлүктөрдү кое бере берсеңиз, сиздин кыялдарыңыз өзүнөн өзү орундалып калбайт. Мына достор, кыялдануу адамга энергия берип, көп мыкты иштерди алдыга жылдырууга аракетти күчөтөт. Эгер бул кыялдар кагазга түшүрүлгөн болсо, андан да жакшы болоорун жогоруда уктуңуздар. Бул видео аркылуу кичине да өзүңүзгө пайдалуу нерсе ала алсаңыз, лайк басыңыз. Эгерде буга чейин тилектериңизди жазып, алар орундалган учурлар катталса, комментарийге бөлүшө кетиңиз. Башкаларга да мотивация болосуз.